айылынан 1 километр 800 метрде ушул былтыр асфальтын басып бүткөн. Мен Касымалиевич келгенде да Адылбек Касымалиев замминистресинде келгенде айткам. Ушуну бүтүрүп бергиле, жолдон чаң болуп көрүнбөй атабыз деп асфальтын басып бүтүрдү. Рахмат. Бирок ушул өмбүл болуп эмниче балдар баса албайт, мектепке бара албайт, жаан болсо машинадан асфальттан мына өтө албай атабыз ушул жерден. Жолдун чети башынан этегине чейин жолдун жээги асфальты басылган, жолдун жээги бүт элек обочинасы чыга элек эчтеке. Ушул бойдон жатабыз. 1 километр 100 бар булар асфальтта бир жас келер менен деген. Мына жол ушуга чейин. 1 километр 100 метр бүт элек дагы. Бу жерден кетип жаппай коюшуп, мына бу жерде кысты төлөп кетти машина. Качан? Бир каза болду. Канча жаштасыз? 8 жашта. 8 жаштагы кыз каза болуп калды. Чаңдан жолдун четине чыга албаган өмбүлдөн анан төлөп кетип каза болуп калды. Анда асфальт басыла элек болчулар. Басылган. Басылгандан кийин чөпчү билинбей мынтып калды. Бияка киши баса албайт да байке, туурабы аяка? Туурабы, могу баспайт да. Балдар мозенге басып атат, велосипедде атат. А машинадан кача албай эле. Кача албай эле кирип кетип атат. Эми ушунун четин бүтүрүп берип койсо жакшы болот эле. Тоңголокто басабыз деп келишпедиби? Туурабы, Турманбеке? Тоң баштаганда, суу тоң баштаганда. Ana ушунтип бул тоң болуп калып, жас келер менен басабыз дешкен, мына эмгиче жок. Жай болду. Мына эми ушу жаста баспаган эми кайра келип суукта болду. Эми тиякты басып атабыз, жетишпей атабыз, болбой атабыз дейт. Анан биз белек мындай бүтөт келип баштаган ишин. Могу белечи. Ушул деле курулган асфальт деле жалкада туурабы, ушунча акчага мээнеттер кетип атат да туурабы. Эми жакшылыкка бүтүрүп берип койсо. Качарган өкмөттүн акчасы кетип атат. Ушуну тоңдо бастык, почтичи, суукта. Анан эми бул билбейм канчалык деңгээлде жакшы жооп бербейт да туурабы. Жемеге. Макул баягы басыптыр эми. Басарын басты жакшы байке. Жаман эмес, жакшы. Просто могу көпөрөлөрдүн үстүнө барсаңыз жаракат түштүм onu. Начар таптаганда, ошон үчүн тоң тепти же эмне болду? Сен көпүрөлөрдүн үстүлөрүндө уже жарака кеткен. Мына 1 жыл болуп элек да асфальт 1 жыл болуп элек жаракат түштү, бул эртең кайра эле чуңкурда. Четтерин бүтүрсө жакшы болмок. Эмне болот эми бул? Ал чөп болот. Жарым метр жерде киши баса албайт бул чоң таштын арасынан. Ошончолук акыс калбады. 40 менен 30 менен келет машина келей. Чаңдан жолдун четине чыга албаган машинанын алдынан кирип кетти. Ол болупту. Тепияк жакта киши кара көп болгон үчүн эле эшиктин алдылар түстүп алып билинбей атат мону. Аны эптеп биринчисин элөөсү күчү менен эптеп түстүп алды. Анан жалпы айыл кара албай атпайбы. Мына бул жолдун четтери бүтпөйт. Балдар мына асфальт менен базат. Жаан чачынды ушинтип тиги жерде кызык болду. Мына эки чети не багы эле бүтүрүп койсо болмок. Кыскасы тротуар жок экен да. Тротуар жок, же аллея жок. Эчтеке жок. Только арык, дөмбүл, андан кийин асфальт. Жаан чачында балдар машинадан жол талашып өтөт. Айла жок, кийимдери булганат. Ушундай болуп барып атпайбы жашоодо. Анан айтсаң жаман көрүшөт. Мына не багы эле бүт жумуш болчу. Бүтүрбөй коюшту.